Саламатсыздарбы кыргыз элим. Менин бүгүнкү видео кайрылуумдун себеби кечирим сурап кетейин дедим. Кыргыз элинен особенно баардык дебейм, баардык эмес, кээ бир медиктерден кечирим сурап кетейин деп чечтим. Баягыда балыкчыдан дагы медиктердин обращениясы болуптур. Видео обращениясы Кактус медиа бөлүшүптүр ошол менен. Бул жерден Кактус медиасына да кайрылып кетет элем. Менин да видеом чыгарып койгула. Бул сураныч. Мен баягы туура эмес сүйлөп атырмын да, негизиненчи. Бизде деген комментарийлерди окудум, ошо комментарийлерге да кошулуп кетем. Мен блогер болуп эле жүрө берсем болбок экен. Депутат болуп деле эчтеке кыйратпай элексем, чындап элечи. Анан негизинен эле Кыргызстанда баары жакшы экен. Ошо бир нерсени түшүндүм. Медиктер төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин акча албайт экен, нелерденчи. Бүт эле мыйзамдуу экен, баары эле жакшы экен. Анан баягы мен эле да ычы салып эле туура эмес иштерди кылып эле баягы көргөндү айтып эле жүрө берет экен менчи, негизичи. Силердики туура. Силердики туура. Баягы баары жакшы иштеп атса эле, баары сонун болуп атса эле, болбой эле мен барып эле тызылдап эле видео фактым дагы бар менчи. Мен менен ошол балыкчы шаарындагы медиктин сүйлөшкөн видео фактысы бар. Негизинен эле мен көзүм көрөт да. Бирок ошол караштан эми силер жана силердин аудиторияңар, анан көп медиктер баягы ушул сөздөрдү айтты магачы. Анан мен ошого общийден мындай эле бир эле кечирим сурап коеюн дедим. Жогорку Кеңештин депутаты катары, Кыргызстандын жараны катары силерден кечирим сурайм да менчи. Баягы жада калса мага депутатка отношениясы, мамилеси ушундай болду деген сөзүн да айтып кетти ошол враччы. Ага да айтып кетейин дедим эле. Просто мен ойлогом да, баягы мени элдер ушинтип шайлап, ушунча көп эл чогулуп, ушунча мени шайлап неметкенден кийин анан баягы ошол акыйкатты болобу же болбосо ошол бирөөнү коргоп коюу боюнча болобу, ошол Эрлан коргосун деп ошол Жогорку Кеңештин депутатынын мандатын ошого берген экен деп ойлогом да менчи. Анан көрсө андай эмес экен. Мен жөн эле жүрүшүм керек экен, оозумду басып эле. Анан көргөн нерсем көргөндү айтпайм экинчи. Ошо кечирим сурап коеюн силерден. Врачтын баары 100% бүт врачтар жакшы. Ошол балыкчыда эле, ошол больницада билесиңер, мындан көп жыл мурун Азият Жекшеев деген дагы журналист бир немени алып чыккан, УЗИст боюнча жанагы ичинде тирүү эле адамды баягы таблетка берип, ичинде тирүү эле баланы өлтүргөн боюнча да видео фактылар чыккан. Мунун баары калп экен көрсөчү. Жөн эле биз баягы жаба жабып эле, ошол мен дагы жаба жабып эле ошо бирөөнү жамандап калсам экен деп эле жүрөм негизичи. Ошону айтып кетейин дегем. Кечирим сурайм силерден. Сон өнүгөт атабыз, өсүп атабыз. Пациенттер келсе силер сразу жашынакайымдай урматтоо менен сүйлөшөсүңөр. Анан кийин мен эле баягы эшикти теип кирем, билесиңер. Эшикти теип кирем мен, анан жакшы сүйлөй албайм, мыйзам деген эмне экенин билбейм. Ошо рахмат силерге. Ушундай жумуш алып бараткандарга биз ар дайым силерге алкыш айтабыз. Ошо кечирим сурайм.